Баткенде күйік алған екінші милиция қызматкері Орозмамат Акуналиев қаза болды. Бишкек-Ош жолында күйүүчү май ташыған унадан шыққан өртті өчүрүүгө жардам берген милиция қызматкерлерinin экинчиси Орозмамат Акуналиев да көз жумду. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынын басма-сөз кызматынан билдирди. Тергөөчү Орозмамат Акуналиевдин абалы оор бойдон ооруканада болчу. Кече 5 ноябрда ага операция жасалган. Тилекке каршы операциядан чыккандан көп өтпөй көз жумган. 27 октябрда саат 15:30 чамасында бензин ташыган уна Бишкек-Ош уна жолунун 96 чакырымында бара жатканда аударылып кетип, өрттөнө баштаган. Honda Servi автоунасы менен иш сапарга байланыштуу кетип бара жатышкан Кызылкыя шаардык милициянын тергөөчүсү 30 жаштагы капитан Орозмамат Акуналиев менен кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкери 41 жаштагы майор Дилмурат Шамшиев өрттү өчүрөбүз, айдоочуга жардам беребиз деп жатып, өздөрү да өрткө чалдыгып ооруканага жеткирилген. Милициянын ыкчам кызматкери Дилмурат Шамшиев 1 ноябрда алган жараттарынан улам каза тапкан. Адахан Мадымаровдун уулу мас абалында уна айдаган үчүн айдоочулук күбөлүгүнөн ажырады. Чүй облусунун Аламүдүн райондук сот 31 жаштагы Нурмухаммед Адаханович Мадымаровду 1 жылдык мөөнөткө транспорт каражатын башкаруу укугунан ажыратты. Бул соттун чечиминен келип чыккан. Маалым болгондой, Аламүдүн райондук жол кайгыл кызматынын инспекторлору тарабынан Нурмухаммед Мадымаровго карата протокол түзүлүп, анда ал 29 октябрда мас абалында Форд үлгүсүндөгү унаны айдап бара жаткандыгы жазылган. Жыйынтыгында ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин айдоочунун транспорт каражатын, алкоголдук, банги каражаттарын, психотроптук жана башка мас кылуучу заттарды мас абалында башкаруусу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылды. Нурмухаммед Мадымаров өзү да күнөөсүн мойнуна алып, сотто кылган ишине өкүнгөн. Bir haftada 264 адам мас абалында уна башкарган. 30 октябрдан 5 ноябрга чейин алдын ала маалымат боюнча өлкө аймактарында 18711 жол эрежелерин бузуу фактылары анықталды. Анын ичинен 264 адам мас абалында уна башкарган. Автоунанын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан 42 айдоочу аныкталды. Мындан тышкары тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкарган 262 адам. Жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эрежелери бузуулар 922. Ал эми 2781 адам транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузган. Авто ээн баштык боюнча 4 факта, белгиленген ылдамдыктан ашуу боюнча 3955 учур катталды. 3 жаран жалган мамлекеттик номуру менен уна башкарган. Башка жол эрежелерин бузуу фактылары 733. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1541 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун төрагалыгы астында административдик аймактык реформа маселелери талкууланды. Анда президенттин облустардагы өкүлдөрү айыл кыштактарды иргелештирүү долбоорлору менен тааныштырды. Өкмөттүн басма-сөз кызматынан билдиришинче, бул реформага байланыштуу тиешелүү мекеме органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда жерлерде жумушчу комиссиялар түзүлгөн. Айыл аймактарын ирилештирүү долбоорунун жергиликтүү тургундар талкуулады жана айылдык кеңештердин депутаттарынын кароосунан өттү. Долбоорлор тааныштырылгандан кийин өкмөт башчысы жактырып, сын пикир алым чалап кошумчалоо жагы айтылды. Жакынкы убакта административдик аймактык реформаны пилоттук режимде 2024 жылы 1 апрелге чейин ишке ашыруу тууралуу президенттин жарлыгын чыгаруу каралып жатат деп жазылат маалыматта. Аймактык реформа буга чейин Нарын менен Ысык көлдүн түп районунда башталган. Анын негизинде Нарында 63 айыл өкмөт ирелештирип 27ге чейин кыскарган. Түптө 13 айыл өкмөтү 5ке чейин азайган. 2022 жылы ноябрда элдик курултайда президент Садыр Жапаров административдик аймактык реформа түптөн башталарын билдирген. Бишкекте Борбор каланын үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун базасында дагы 2 эл аман деп атылган мамлекеттик дарыкана ачылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма-сөз кызматы билдирди. Мамлекеттик дарыканалар номер 1 жана номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун Жал Кичи районундагы филиалынын базасында уюштурулган. Министрлик билдиргендей, өлкө боюнча мамлекеттик дарыканаларды ачуу иштери жүрүүдө. Келечекте дары-дармектердин түрлөрүнүн 800 аталыштан 2000ге чейин көбөйтүү пландалууда. Жалпысынан 46 мамлекеттик дарыкана уюштурулат. Анын 10-у Борбордо, 7-өө Чүй облусунда, 6-өө Баткен облусунда, 5-өө Ош облусунда жана 3-өө Ош шаарында. Жалал Абад облусунда дагы 5, Ысык көл облусунда 4, Талас жана Нарын облустарында 3төн дарыкана ачылат. 28 октябрда Бишкекте 1 мамлекеттик дарыкана ачылган.
1 ноябрда Ош шаарында ушундай эле дарыкана ачылды. Түркиянын Анталия шаарында улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов атындагы китепкана ачылды. Ага Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев жана Анталия облусунун губернаторунун орун басары Мустафа Хулиси Арат баштаган адамдар жергиликтүү тургундар катышты. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкенде элчи Казакбаев сөз сүйлөп, дүйнөлүк адабиятка эбегейсиз салым кошкон Айтматовдун улуулугун белгилеп, анын атындагы китепкананын ачылышы түрк элинин жазуучуга болгон терең урмат сыйынын белгиси экенин айтты. Ошондой эле бул иш-чаранын алкагында жазуучунун реставрацияланган бюстун ачуу аземи да болду. Айтматов 2008-жылы 10-июнда 80 жаш курагында дүйнө салган. Анын сөөгү ата бейитке, атасы Төрөкул Айтматов жана советтик репрессиянын башка курмандыктары көмүлгөн жерге коюлган. ЮНЕСКО Айтматовду чыгармалары эң көп басылган классиктердин бири деп тааныган. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, көптөгөн өлкөлөрдө чоң нуска менен кайрадан басылып келет. Байге фонду 1 миллион сом 9 тоrodо акындардын айтышы өткөрүлөт. Жалал Абад облусунун 9 торо районунда Саймалуу таш санаты аттуу акындардын республикалык айтышы өткөрүлөт. Бул тууралуу Манас театры билдирди. Иш-чара президенттин улуттук нарк жөнүндө жарлыгынын алкагында жана 9 торо районундагы Саймалуу таш петроглифтеринин ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүү максатында уюштурулуп жатканы белгиленди. Айтыштын тандоо туру 6 ноябрда башталды. Ал эми жарым финалдык жана финалдык айтыштар 18 ноябрда саат 18:00 9 торо райондук маданият үйүндө башталат. Театр сынактын Байге фонду 1 миллион сом экенин билдирди. Республикалык чек талап кылып, Байге утуал лотереясынын Жалал Абад шаарындагы жеңүүчүлөрүнө белектери тапшырылды. Алардын ичинен бир жаран электромобиль, калган 16сы iPhone 14, смартфон, ноутбук жана Dyson утуп алышкан. Анан бул азыркы менин утуум iPhone 14. Кандай десем, бул балдарымдын эмгеги да. Ошолор зерикпестен ошолор топтойт эле, мен анан балдарыма айтып, ушундай лотерея алсаңар, ушундай эмне утук чыкса ошону биз алабыз, силер үй бүлөдө колдонобуз десек, зерикпей чоң кызым, балам ушу кайда эмне сотакса апа чекталалычы деп зерикпей ошолор сурайт болчу да. Республикалык лотерея ушул жылдын 1-июлунда өтүп, жалпы 6,5 миллиондон ашык билет катышкан. Анын арасында Жалал Абад облусунун 41 тургуну жеңүүчү болду. Жалал Абад шаарында бүгүн 3300 кассовый аппарат коюлду. Бүгүн бүт бар жокто айта кетем, негизинен жанагы стационар точка, соода, ашкана, кафе, ресторан, бүт чоң дүкөндөрдө бүт баарында бар. Бул эми салык ККМдин койдурган максаты биринчиден ушу көмүскө экономиканы сыртка чыгаруу болгон. Мына биздин жарандарыбыздын, ишкерлерибиздин салык маданиятын көтөрүү да. Ушундай эле иш-чара Сузак райондук салык кызматында дагы уланып, 14 жеңүүчү сыйлыктарын алды. Мамлекеттик ишканаларга барып түшүндүктөрдү жүргүзүп атабыз. Бүгүндө катышуучулардын саны көбөйүп калды. 2391 катышуучу бүгүнкү катышып атат Сузак району боюнча. Бул жерде биринчиден сатып алуучулардын укугу корголот. Экинчи кезекте ошол мамлекетке кошкон салым болуп келет. Ар бир түшкөн суммадан салык алынат деген сөз. Эске сала кетсек, октябрь айында Жалал Абад шаарында чек талап кылып Байге утуал лотереясы шаардык деңгээлде өткөрүлүп, 129 жеңүүчү аныкталган. Ал эми лотереянын республикалык туру 25-нен 30 декабрга чейин болот. Анда батир, электромобиль, iPhone жана башка баалуу белектер ойнотулат. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.